Арыбаңыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Республикалык штабтын пресс борборунда күйүүчү майлоочу майдын дүң жана чекене баасынын төмөндөшү тууралуу брифингди баштайбыз. Сиздерге маалымат берүү үчүн өкмөт Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директору Шухрат Сабиров Шухрат Маматалиевич, Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Эшатов Канатбек Савитбекович жана нефтетрейдерлер союзу юридикалык жактар биримдигинин директору Кипкеев Заур Айвазович маалымат бермекчи. Брифингди Түз абадын ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, 5 канал, Пирамида телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Миң Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, МТРК ЛТР жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Здравствуйте, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о снижении цен на оптовую и розничную стоимость ГСМ. Об этом вам расскажет директор Госагентства антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики Сабиров Шухрат Маматалиевич, исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Эшатов Канатбек Савитбекович, а также директор объединения юридических лиц Союз нефтетрейдеров Кипкеев Заур Айвазович. Прямой эфир вы можете посмотреть на телеканале ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал, в областных медиацентрах, на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Миң Кыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и Биринчи радио. Анда эмесе брифингти баштасак, Шухрат Маматалиевич, сөз сизде. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Учурдагы ошол күйүүчү майлоочу каражаттарга, заттарга болуп аткан баалардан кырдаалы боюнча кыскача маалымат берип кетейин. Негизи ошол күйүүчү майлоочу материалдар бул өкмөттүн токтомуна ылайык социалдык маанилүү товарлардын тизмесине кирген. Бул деген ошол бензиндин 80-92 маркасындагы бензин менен дизель отун майы ошо социалдык маанилүү товарлардын тизмесине киргендиктен биз ошо монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги ошол товарлардын, ошол ГСМдердин баалары боюнча күнүмдүк мондой байкоо жүргүзөбүз. Ошол бааларды мондой мониторинг жүргүзүп турабыз. Учурда манакей акыркы айларда анализ көрсөткөндөй ошол дүйнөлүк нефтке болгон баалар, анан кийин ошол дүйнөлүк биржаларда ошол ГСМге болгон бааларды төмөндөшүнө себеп улам биздин республикада да ошол күйүүчү майлоочу материалдардын баалары чекене жүгүртүүдө да төмөндөй баштаган. Акыркы айларда болуп аткан төмөндөш жылдын башына салыштырмалуу ошол бензин менен дизель отун майда жылдын башы январга салыштырмалуу 6,5%дан 9%га чейин арзандаган көрсөтүп турат. Анан эми бул да тенденция азыр мындан ары да уланышы мүмкүн, ыктымалы бар. Бул эми жаатта мен айтып кетүүчү маселе, негизи бизде республикада ошол күйүүчү майлоочу материалдарды алып келип импорттап, ошол негизи импорт бул Россия Федерациясынан келет. Анан ошол импортту жасаган 20га чукул жеке компаниялар уюштурат. Анан бул бааларды белгилеп кетүүчү нерсе, негизи баалар бул баягы атаандаштык негизинде, суроо талаптын негизинде ошол баалар түзүлөрүн белгилеп кетиш керек. Ал эми ошол ГСМге болгон баалар социалдык маанилүү товарлардын тизмесине киргендигинен ошо бир айдын ичинде кескин 20%дан көпкө жогоруга ошол кымбаттай турган болуп турган учур болгон болсо гана ошол мамлекет тарабынан, өкмөт тарабынан мамлекеттик жөнгө салуу ыкмасы кирет. Ал эми мен баягыда айтып кеткенде учурда кымбаттоо эмес, тескеринче ГСМге болгон баалар арзандап баратат. Поэтому биз азыркы учурда ошол иштибизди ошо мониторинг жүргүзүп, анан ошол баалар арзандап атканына бизде ошо манакей нефтетрейдерлер менен да ошо байланышта болуп,
ошол мындан ары да ошол бааларды шартка жараша арзандатып турушуңарды суранабыз деп ошо рекомендация мондой сунуштарыбызды берип туруп атабыз. Рахмат, мүмкүн болсо расмий тилде да маалымат берип койсоңуз. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. В настоящее время, как показывает анализ, рынок ГСМ сегодня, получается, на рынке ГСМ горюче-смазочные материалы по видам происходит снижение. Хотел бы отметить, что горюче-смазочные материалы, в том числе вот по маркам А80 и 92, и дизельное топливо, согласно постановлению правительства, оно входит в перечень социально значимых товаров. И, соответственно, Госагентство антимонопольного регулирования ведется постоянный мониторинг цен за состоянием рынка и за ценами на данный вид товаров. Ну, хотелось бы отметить, что за последние месяцы происходит снижение цен на ГСМ. По сравнению с началом года снижение цен составляет порядка 6,5–9% по нашим данным. Связано это со снижением цен на нефть и со снижением котировок на биржах по реализации ГСМ. Вот, поэтому такое вот положение в настоящее время. И хотел бы отметить, что рынок вообще реализации ГСМ у нас в республике является конкурентным. Порядка 20 компаний, частных компаний осуществляют импорт ГСМ из Российской Федерации. Вот, и получается такое ценообразование, оно получается у нас конкурентное и свободное. И только в случае, если цены на ГСМ в течение одного месяца на 20 и более процентов происходит рост именно цен на ГСМ, только в этом случае со стороны государства предусмотрено введение государственного регулирования. Ну, в данном случае в настоящее время происходит наоборот снижение цен на ГСМ, поэтому наша в настоящее время задача нашего государственного органа именно мониторинг цен и, так сказать, своевременно обращаемся к нефтетрейдерам, чтобы они также принимали соответствующие меры в случае, так сказать, снижения на цен на ГСМ. Спасибо. Рахмат. Кийинки сөз Канатбек Саатбекович. Саламатсыздар, урматтуу мекендештер. Иштеп атам? Биз толугу менен бүгүнкү күндө Кыргызстандын ички керектөөсүнө канча мунай зат керек болсо, ошону толугу менен бул жерге ташып келип, эч кандай дефицит, эч кандай мындай чектөөсүз баарын толугу менен камсыз кылып турабыз. Азыр баалар боюнча токтотуп кетти. Биз эгерде айтып кетсек, ооба, чын биз мына жыл башынан бери караганда бүгүнкү күндө чекене баалар болсо, мына бензин группасына 2,8–3 сомго арзандап, же болбосо 6,7% арзандады. Ал эми болсо дизель отунун карасак болсок, ал болсо 4,7 сомго, же болбосо 9,7% арзандады бүгүнкү күндө. Ошол жерде өзгөчө мындай көңүл буруп кете турган жер болсо, бул дүң бааларын айтып кетсек, эгерде дүң баалары боюнча карасак, бензин группасына болчу жыл башынан бери бүгүнкү күнгө чейин 11 сом 60 тыйынга, же болбосо 32% арзандатуу болду. Ал эми дизель отунуна болсо бүгүнкү күндө 11 сомго, же болбосо 21,3% арзандоо болду да. Ошон үчүн эч кандай мындай кымбаттоо, же болбосо дагы баягы коомчулукта ар кандай сөздөр болуп атат, кээ бир мамлекеттик ишкерлер деле айтып атат, мына бензинге эмне үчүн бизде арзандап атат деп. Аны мындай толук бул маселени билбеген кишилер гана айтышы мүмкүн деп айтам. Анткени бүгүнкү күндө аябай эле мындай жакшы арзандоолор болуп атат. Ал эми биздин мунай сатуучулар массациясынын мүчөлөрү ушул саясатты bundan ары дагы өчтүп, ал эми биз мына май айына прогноз кылып атабыз. 3–5 сомго чейин дагы ар кайсы мына түрлөргө арзандатуу болот да. Ошону айтып кетким келген. Будан тышкары эми өзүңүздөр билип атасыздар, бүгүнкү күндө аябай мындай соол мындай татаал кырдаал болуп атат. Мына эпидемияга жараша, пандемияга байланыштуу болуп, мамлекеттик органдар тарабынан мисалы үчүн бизнеске колдоо катары мына биздин агент мүчөлөрү, ассоциациянын мүчөлөрү дагы бүгүнкү күндө ошол дүң баадан дагы арзандатып, мисалы үчүн мына биздин айыл чарба ишкерлеринде
бүгүнкү күндө мына дүң баадан дагы ар бир литрине 40 тыйындан арзандатып туруп сатууга даярдыгын билдиргенбиз. Бул боюнча биз мына Айыл чарба министрлиги менен январь айында меморандум түзгөнбүз. Дагы кыскача айта кетсем, бүгүнкү күндө мына СНГнын аймагында Кыргызстандагы баалар болсо, эң эле арзан баалар болуп саналат. Биз Россия Федерациясынан ташып келген мунай заттар Кыргызстанда Россия Федерациясына караганда салыштырмалуу бизде арзаныраак чыгып атат. Бүгүнкү күндө Казакстан 2 жылдан бери баягы өкмөт аралык келишимге кол кое албай келгенбиз, бирок ага карабастан бүгүндө Казакстан өз мына бир тараптуу эле ал жерде баягы вывозной пошлина деп коет да, ошол пошлинаны алып салып, бүгүнкү күндө бизге сатууга даярдыгын билгизип, кээ бирки биздин мунай сатуучу компаниялар алар менен келишимдерди түзө баштады. Кыскача айтып кетсем ушундай. Эми мүмкүн болсо расмий тилде маалымат берип койсоңуз. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана объединяет в себе более 10 крупных компаний нефтетрейдеров. И на сегодняшний момент нефтетрейдеры Кыргызской Республики полностью обеспечивают внутреннюю потребность, при этом не создавая никакого дефицита. Ну, здесь Шухрат Маматалевич остановился. Если коротко остановиться на ценах, да, на сегодняшний момент мы делали анализ, это на 27 апреля получается, с начала года по 27 апреля снижение цен на заправках на АЗС у нас составила, это розничная цена, на бензиновую группу 2,8 сомов или 6,7%, а на дизельное топливо на 4 сома 70 тыинов или 9,7%. И это розничная цена. А особо хочу я отметить, что по оптовой цене у нас произошло значительное снижение цен. За этот указанный период на бензиновую группу снизилась цена на 11 сомов 60 тыинов или 32%. А средняя стоимость дизельного топлива снизилась на 11 сомов ровно или 21,3%. Это такой основной момент. Кроме того, Ассоциация нефтетрейдеров Кыргызстана в целях поддержки отечественной экономики и наших бизнесменов, малый и средний бизнес, и в дальнейшем намерена продолжать политику снижения постепенно. И на май месяц мы прогнозируем примерно еще на 3-5 сомов снижения по разным видам топлива. Если коротко, то вот так. И особо хотел бы отметить, что у нас по сравнению с СНГ, не считая Казахстан, по остальным странам у нас самая дешевая цена на горюче-смазочные материалы. Спасибо. И слово Заур Айвазович. Здравствуйте, уважаемые соотечественники. Ну, в принципе, уже много сказали коллеги. Мы от Союза добавим информации немножко. Так как мы проводим тоже аналитическую информацию, происходит ежедневная даже выборка цен. И мы также отмечаем снижение уровня цен на ГСМ. Цифры озвучил Канат. Это в пределах 8% в среднем. С начала года, если мы берем за период, то с начала года в пределах 8-9% цены упали. Это в среднем на ГСМ. Относительно поставок. Поставки в республику поступают. Никакого дефицита в данный момент не чувствуется на рынке. Чувствуется, наоборот, затоваренность нефтебаз, так как продажи у всех нефтетрейдеров упали, что приводит к остаткам, к дорогим остаткам. Были закуплены еще в феврале-марте до падения мировых цен по более высоким котировкам. Но нефтетрейдеры, несмотря на это, пошли на снижение. В таких столь сложных условиях для страны мы готовы снижать цены и поддерживаем правительство полностью. Относительно разницы ценовой, мы просто аналогично сравниваем с Российской Федерацией, так как большинство поставок оттуда. Разница по бензинам у нас составляет до 6 сомов и по дизельному топливу 7-8 сомов разница. Мы в дальнейшем будем поддерживать правительство в данных начинаниях. Союз нефтетрейдеров и все компании, которые входят в него,
полностью поддерживает правительство в этих условиях. Спасибо. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио каармандар, Республикалык штабтын пресс борборунда күйүүчү майлоочу майдын дүң жана чекене баасынын төмөндөшү тууралуу брифингди ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздерге Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинин директору Сабиров Шухрат Маматалиевич, Кыргызстандын нефтетрейдерлер ассоциациясынын аткаруучу директору Эшатов Канатбек Советбекович жана нефтетрейдерлер союзу юридикалык жактар биримдигинин директору Кипкеев Заур Айвазович маалымат беришти. Брифингди ТүЗОдон ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5-канал телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, эл-ФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР жана 1-радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Уважаемые телезрители, радиослушатели, на этом мы завершаем брифинг в пресс-центре Республиканского штаба о снижении цен на оптовую и розничную стоимость ГСМ. Вам рассказали директор Госагентства антимонопольного регулирования при правительстве Кыргызской Республики Сабиров Шухрат Маматалиевич, исполнительный директор Ассоциации нефтетрейдеров Кыргызстана Эшатов Канатбек Советбекович и директор Объединения юридических лиц Союз нефтетрейдеров Кипкеев Заур Айвазович. Прямой эфир брифинга вы могли посмотреть на телеканалах ЛТР, КТРК, Ала Тоо 24, Пирамида, 5 канал, а также на радиостанциях эл-ФМ, 1-радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК ЛТР и 1-радио, а также в областных медиацентрах. Спасибо за внимание.